Адам баласына эң кымбат нерселердин бири бул бир тууган. Бир тууганың менен жакшы болсоң, бул сенин бактың. Бир тууган бардыгынан азиз дейт, бир тууган бардыгынан кымбат дейт. Жаш болсоң баланы деле тууп аласың. Бирок бир тууган таба албайсың деген жер бар да. Ошондуктан Алла Таалам бир тууганды ушунчалык сыйлашыбыз керек экен, сүйүшүбүз керек экен. Эң башкысы кечиришибиз керек экен. Кээде ушуну билбестен жакын бир туугандарыбызда араздашып, көпкө чейин сүйлөшпөй жүрөбүз. Мен да ошону кылганмын. Себеби менин 3-чү агам характер боюнча мага жакпай калат эле да. Көп учурда мени раздражать этет эле. Мага спорт этип, бир нерселерди далилдеп, бир нерселерди айтып, ушундай неме кылат эле да. Мен кээде мындай важный жерлерге даже чакырбай коет элем. Себеби дайым эле мындай спорт эте берген бир тууганыңды кээде характери жакпаса, аны чакырбай да коесуң дегим келет. Азыр жок. Азыр мен сүйүп турам. Эмнеге дебейсиздерби? Көрсө, мен бир нерсени билдим да. Ушуну кече жакында билдим. Эгерде сиздер эртерээк билип, эртерээк бир туугандар менен жакшы болсоңуздар, анда утуш сиздердики дейм. Ал көрсө именно менин мамилеме муктаж экен да камчы. Мен кийинки убактарда барып, кучактап, ака мен сизди жакшы көрөм, мен сизди сүйөм, сизге түшүнбөй жүрүп турмун. Сиз аябай кеңпейил адам экенсиз десем, ошондон бери ал мага совсем башкача да. Ошондуктан бардыгыңыздарды айткым келип атат. Эң биринчи бир туугандар менен араз болбоңуздар. Себеби ким биринчи бир тууган менен араз болуп ошодон кечирим сураган болсо, ал адамга Алла Таалам наркы дүйнөдө дворец даярдап коет экен. Бул дүйнөдө дворецти өзүбүз сала албай жүрөбүз, аркы дүйнөдө бизге даяр дворец. Ошол үчүн дагы бир тууганды кайра кечирим сурап, сүйүп, жакшы көрүшүбүз керек. Бардыгыңыздардын колуңуздардан келет ишенем.